Өкмөт чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө, жумушчу орундарын түзүүгө жана ата мекендик өнөр жайды жандандырууга өзгөчө көңүл буруу маанилүү экенин белгилөөдө. Кече күнкү жыйында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бизнес чөйрөнүн өсүшү өлкө экономикасын көтөрүп, калктын социалдык абалын жакшырта турганын айтты. Мындан улам бул тармак эң артыкчылыктуу багыттардан экенин, буга мамлекет жакшы шарт түзүп жатканын билдирди. Бизнес чөйрөнү өнүктүрүү, ага шарт түзүү биздин эң биринчи милдетибиз. Ошо бизнес өнүксө, биздин экономикабыздагы бардык маселелер чечилет. Өкмөттүн жыйынында Абылгазиевдин позитивдүү маалыматтары коомчулуктун талкуусун жаратты. Анткени негизсиз текшерүүлөр менен кысымга алынган учурлар азыр арбып. Бул өз учурунда ишкердиктин өнүгүшүнө чоң тоскоолдук болуп жатканын айтууга болот. Мамлекет тараптан эч кандай колдоо жок. Мисалга бир ишкана ачыш үчүн кеминде 10дон ашык ишканага барып кол койдурасың, же болбосо 10дон ашык документтер талап кылынат. Оны 10 жерден. Мисалга ошолорду кандайдыр бир жеңилдетирип, же болбосо мындай жөнөкөйлөнтүргөндө бул башкача болмок. Ал эми өкмөттүн айтканы буга чейинки эле сөз катары мен кабыл алдым. Мамлекеттик органдардын иши жүрүшкөн объектилерди ыксыз текшерүүлөргө алуу менен жүдөтүп, акча өндүрүү аракети өнөкөт болуп азырда токтой элек. Мындай бут тосуулар мамлекеттин өнүгүшүнө кыянат экенин бизнес өкүлдөр менен болгон жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков сынга алган. Кээ бир мамлекеттик органдар ишкерлерге шарт түзүштүн ордуна кээде текшерүүлөрдү көбөйтүп, аларга тоскоолдуктар жараткан ушулар жок эмес, бул дагы болуп жатат. Бул боюнча да күрөшүп атабыз. Бул ошол текшерип аткандын айлыгы, ошонун үй бүлөсү, ошо бизнес жакшы десе салык көп түшсө, ошонун жашоо турмушу жакшыра турганы кээ бир баягы чиновниктер түшүнбөстөн ушул маселеге дагы тоскоолдук болуп атат. Мага дагы ошол жетип атат. Айрым ишкерлер ушундай тоскоолдуктардан, текшерүүлөрдөн тажагандан кээ бирлери бизнесин жаап башка өлкөлөргө алып кетип аткандагы мына маалыматтар мага түшүп атат. Бирок ишкерлердин пикиринде мындай жогорку деңгээлдеги жолугушуулардан жыйынтык чыкпайт. Анткени ишкердикти өнүктүрүү, жакшы шарт түзүү боюнча чечимдер кабыл алынып, документтер жазылганы менен алар аткарылбайт дешет. Ишкерлерге бейиш кылабыз деп атасыз. Мухаммедкалый Бишкеевич айтып атасыз да. Баары жакшы, бирок эмнегедир ошол деңгээлге түшкөндө эле мамлекеттик органдар, ведомстволор болобу, ошол деңгээлге түшкөндө бул сөздөр унутулуп калат экен да. Ал жерге барганда алардын мамилеси башкача. Мага эч ким алмаштыра албайт, мага эч ким тие албайт деген бул ушундай ачык айтканда ушундай бир мамиле да. Биз жалдырап эле калып калабыз ачык, эмне дейбиз башка. Анткени премьер-министрдин деңгээлине алып чыгабыз, биз аябай кубанабыз, сүйүнөбүз, талкууланат, протоколдор түзүлөт. Сиз өзүңүз премьер-министр кезиңизде эсиңизде бар, кол коюлат. Ошол протоколдор ишке ашка келгенде эле такыр жооп келбей калат, ошол ведомстволордон такыр кайтпай калат. Ишкерлерди жылына бир жолу мерчемделген убакыттан башка учурда текшерүүгө алууга мыйзам жол бербейт. Бирок ага карабастан ишкерлерге психологиялык басым көрсөтүү аркылуу кысымга алынган учурлар арбын болуп келет. Мухаммедкалый Абылгазиев ишкерлерди коргоо үчүн атайын бизнес акыйкатчы институтун ачууну да айтты. Бизнес-омбудсмен, он должен быть. Он защищает права наших бизнесменов, инвесторов. Кыскартуу боюнча деп атат дагы, кайра эле өкмөттүн резинасын чоюп, мындай кызмат керек, андай кызмат керек деп эмне түшүп атпайбы? Ошо кызматтардын бардыгы бюджеттен айлык алышабы? Бизге окшоп мэрдеги провинцияда жашаган, аймакта жашагандарга ошолар 10 000 айлык албайт да. Алар болбоду дегенде ол чогон 20 000ден баштап 50 000ге чейин айлык алышат. Значит, ошол кызматка бирөөнү даярдап койгон. Премьер-министр деп коёнчу. Ошон үчүн ошону немесин чыгарып, кулагын чыгарып атат. Бирок бийлик органдарынын мыйзамсыз текшерүүлөрүнөн жана Крим чөйрөнүн басымынан коргоо жагы өкмөттө бир нече жылдан бери көтөрүлүп келе жатканы менен майнап жок. Ошондон улам талдоочулар өзгөрүүлөрдүн ылдам ыргакта жүрбөй турганын айтып, мында тартип коргоо органдарын реформалоонун кечеңдеп жатышы да кедерги экенин белгилешүүдө. Анархан Алтымышева, Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек.